Ой, молодец, tamam. Akman gülü askaz olur dağlar, elimizin canı benim barabar. Sansız sığlık halat olsun bekendip, şaftak geldik bizim atabalar. Angalaydı kırgızı, azatlıktan yoluna. Özgürlüğe, özseve, öz tanrının kolunda. Жақсы үйің бар, жақсылау? Жақсылау? Бұрын үйің бар қанша комнаталы? 8 комнаталы, мансардный домерде. Мындайдан қарап тұрған болчу, азыр эми бүгүн күн карап жакшы болуп калды. Буюрса жакшы. Жақсы болса болды. Жақсы. Қанша балаң бар? 4 5 бала менен де. Екі еркек, 3 қыз, а? 3 ұл, 2 қыз. 3 ұл, еркек. Жақсы. Бақытлы болсын. Жақсы. Президент Садыр Жапаров Баткен район чегарага жакын жайгашкан Аксай жана Капчыгай айылдарындагы турак жайлардын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 24 декабрда Баткен облусунда болгон жумуш сапарынын алкагында үстүбүздөгү жылдын 14-17 сентябрында кайгылуу окуялардын кесепетинен жергиликтүү тургундардын үйлөрү талкаланган Баткен районунун Аксай жана Капчыгай айылдарына барды. Мамлекет башчысы турак жайлардын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Учурда Аксай айылында 51 турак жайда курулуш иштери жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат алды. Бардык үйлөрдүн пайдыбалын түптөө иштери бүткөрүлүп, 17 үйдүн дубалы, 5 үйдүн чатырын жабуу аяктады. 14 үйдө дубалдарын ички ремонтун бүткөрүү иштери жүрүп жатат. Турак жайларды кароо учурунда Садыр Жапаров каргашалуу окуянын кесепетинен уулунан ажыраган жергиликтүү тургундардын биринин жаңы курулуп жаткан үйүнө кирип, курулушунун сапатын жана жашоо үчүн бардык зарыл болгон бардык шарттар бар экендигин көрдү. Ал жерде маркумдун жакындарына көңүл айтып Куран окуду. Мамлекет башчысы Капчыгай айылына барганда каргашалуу окуянын кесепетинен үйлөрдүн дээрлик баары талкаланганын, бүгүнкү күндө 75 үйдө курулуш иштери жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат берилди. Бардык үйлөрдүн пайдыбалын түптөө курулуш иштери аяктады. 17 үйдүн дубалы бүткөрүлүп, 26 үйдүн плиталары орнотулууда. 31 үйдүн чатыры жабуу иштери аяктаган. Керектүү материалдар жетиштүү өлчөмдө бар жана турак жайларды тез аранын ичинде пайдаланууга берүү үчүн бардык күч-аракеттер жумшалууда. Бүткөндөн кийин бардык объектилер тийиштүү инфраструктура менен камсыздалат. Анын ичинде таза суу, көчөлөрдү жарыктандыруу жана жолдорго асфальт төшөлөт. Садыр Жапаров курулуп жаткан үйлөр менен таанышып чыгып, курулуш иштерин сапаттуу жүргүзүүнүн, үйлөргө ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл шарттарды түзүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ошол эле учурда президент Садыр Жапаров Баткен районундагы майор Райымбеков атындагы Капчыгай чек ара заставасында болуп, аскер кызматкерлеринин кызмат өтөө шарттары менен таанышты. Мен Аксай айылынын тургуну Назар Алиев талаймын. Шу курулуш боюнча 16 сентябрда үйүм өрттөнүп кеткен. Ошо байланыштуу мына Кыргызстан мага үй салып берди, мындай заманбап кылып. Заманбап үй салып берди. Мурунку үйүмө салыштырмап кыйла эле жакшы. Бышык кызыл кирпичтен үй салып берди. Эми ошол Кыргызстандыктарга чоң рахмат, ушул өкмөтүбүзгө, элибизге, ушуну бизди ушинтип таштап койбой карап неме кылган үчүн ыраазычылык билдирем. Биде шарттар жакшы. Бир чоң конок келе турган немеси бар, 2 спальни бар, кухнясы ham чоң экен. Душу, ваннасы бардыгы бар. Биздин шартка ылайыктуу заманбап үй салып берди. Мен өзүм үй билем. 3 балам бар. 2 кыз, 1 уул. Балам аскер менен контракт менен иштейт эле. Ошол 16 сентябрь күнү өтүп кетти, кайтыш болуп кетти. Ошол бир 6 солдат менен кайтыш болуп кетти. Ошол
Anın 2 kızım var. Birösün turmuşka çağırgan, birösü al kişinekey. Mektepke kirelek. Президент Садыр Жапаров Баткен районунун чек арадагы Аксай жана Капчыгай айылдарын жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 24 декабрда Баткен облусунда жумушчу сапарынын алкагында Баткен районунун чек арадагы Аксай жана Капчыгай айылдарын жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрдү. Мамлекет башчы пикир алышуу учурунда чек ара маселелерин жөнгө салуу чаралары тууралуу айтып берди. Жергиликтүү тургундардын ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу, айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу, өндүрүштүк жана социалдык объектилерди куруу, жаштардын чет өлкөлөрдөгү эмгек миграциясы көйгөйлөрүн чечүү үчүн жумушчу орундарын түзүү боюнча суроолоруна жооп берди. Садыр Жапаров мамлекет Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүн калыбына келтирүү жана камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды жана күч аракетти багыттай тургандыгын белгиледи. Бул максаттарга республикалык бюджеттен сезилерлик каражаттар бөлүнгөн. Мамлекет башчысы бардык көтөрүлгөн маселелер мамлекеттик органдар тарабынан каралып, милдеттердин артыкчылыктуулугу боюнча чечим кабыл алынаарын белгиледи. Президент Садыр Жапаров жеринде тиешелүү мекемелердин жетекчилерине райондун тургундары тарабынан көтөрүлгөн көйгөйлөрдү колго алууну тапшырды. Өз кезегинде Аксай жана Капчыгай айылдарын жаңы үйлөргө отурукташкан жергиликтүү тургундары сапаттуу аткарылып жаткан иштер жана алардын турак жайларында ыңгайлуу шарттар түзүлгөндүгү үчүн мамлекет башчысына ыраазычылык билдиришти. Биздин достук айлыбызга кош келипсиздер. Ушул жердегилер мына достук элим болот. Мына бүгүнкү күндө биздин курулуш иштерибиз жакшы жүрүп атат. Бирдей кетип атат да. Биз достук эли, именно ушу достук эли биз шаштырбайбыз. Себеби сиз өзү 2 айда бүтүндөр талап койгоңуз. Эми үй бир бүтөт да, кайра-кайра эле салынбайт. Ошондуктан биз талапка ылайык кылып шашпай бүтүрөбүз. Мына кыш абасы келип атат. Кээде жамгыр болуп, кээде мындай болуп, усталарда кээде туктуп калат. Биз ого каршылыгыбыз жок. Мына элим дагы бардыгы эми шашпай бүтүрө берсин, жаңы жылдан күтөбүз. Жакшынакай болду деп. Садыр Нургожоевич, мен мына ушул достук айылынын тургуну боломун. Алакандай болгон айылыбызга кош келипсиздер. Али мүдүрүлүп кетип, жүрөгү оруп турган адамга атасы келсе ыйлап жүгөргөндөй азыр өзүмдү өзүм токтото албай турам. Бирок элибиз бар экен, Кудайга шүгүр, журтубуз бар экен, сизге окшогон биздин президентибиз бар экен. Бүтүн үйүбүз күйүп иштекебиз калбай калса дагы кардыбыз ач калган жок, үстүбүз ток, үстүбүздө кийимибиз бар жогубуз бар. Сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына бул жерде биздин губернаторубуз турат, акимибиз турат. Ошо биз качып барып, каерде тамак жесек ошо жерде кошулушуп тамак жеп жүрдүлөр. Биз менен кошо түнү күнү бирге болдулар. Мына айыл башчыбыз болсо акыркы окко чейин мына шетте жүрдү. Мен булардын бардыгына ыраазычылыгымды билдирем сиздин алдыңыздачы. Тазим кылам сиздерге. Биздин кыргыз элибиз, мисалы, бизде кыргыз элибиз бар экен да, илгери элиң бар, журтуң бар десе мен түшүнбөйт экенмин. 64-кө кирген болсом мен түшүнбөйт экенмин. Азыр эми шу быйыл шунчалык түшүнүп отурамын. Элим биз жыгылып кетип атсак келип жөлөк болот экен. Кимиселер барсак койнуна ачып, кучагын ачып, үйгө киргиздирип, тамагын берип, кардыбызды тойгоздуруп, көнүбүздү көтөрүп, малдарını soyup, жаш балдарыбызга чейин кийим-кечектерини берип карап турду. Мен өтө кыргыз элиге ыраазымын. Сиз бизге президент болуп, элдин президенти деп атаккан сиздей эр жигит жүрөк. Сиздерге чоң рахмат, ыраазыбыз. Мындан бияка ишиңизге ийгилик каалаймын. Оорубаңыз, элиңиздин камын көрүп, дайым алга сүрүп кете бериңиз. Мен жалгызсыратпай кыргыз элиме таасир кылабыз. Рахмат. Кыргыз элибиздин биримдиgiге сөз жок. Ушундай биримдигибиз күч ала берсин. Сизге дагы мына үйлөрдү салып берип атасыз, үйлөр бүтүп атат, салып берип атасыз. Жолубуз бүтүп атат, суу чыгып атат. Терең ыраазычылык элдин атынан. Биздин элибиз сизди колдойбуз дайыма. Мындан ары дагы ушундай эл үчүн кылып аткан ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.